Шайлоонун шарты, шайлоонун салты бул парламентке аттанган партиялардын кармашы, талапкерлердин таймашы болуш керек эле. Жок туугандар болбоду. Бу бийлигиң деле болбоду. Мамлекеттин бардыгын баштап салды. Бүгүн Кыргыздын байлары бүтүндөй бийликти өз колуна алды. БШК дагы, прокуратура дагы, өкмөт дагы, милиция дагы, прокуратура да, Атургай президент дагы байлардын барымтасында калды. Барымтасында калды. Байкуш болуп калды. Үндөрү чыкпай шүп-шүйүп калды. Алы жеткени биз болдук. Байлар басып атат, бандиттер барган жерден биздин балдарды сабап атат. Чала бандиттер мынага окшогон баннерлерди айырып атат. Штраф салып атат, жумуштан алып атат, кызматтан шыпырып атат. Кызматын алсын, кымбаты кантип алат? Күйүп келгеним нарындан 20 миңге жакын добуш паспорт чогултуруп кетти, форма 2 мүнөт кетти деди. Мен ушуга күйүп келдим. Сүйүп келгеним нарындын эли намыска бектеп келдим. Кочкордо уранды кастырбай жаптырган эл кантип эле паспорттун алдырып койду деп түшүнбөй келдим. Солтон Сарыдан келемиштерди куалап чыккандар эмне үчүн жемкорлордун партиясын куалап чыга албайт деп түшүнбөй келдим. Жетим тоону бербей жаткандар жемкорлорго эмне үчүн добушун берди деп келдим. Ат башыга байларды киргизбеген нарындыктар байларды айлына кантип киргизди деп келдим. Дарындык туугандар, 30 жыл бою аракчыларды шайладыңар, каракчыларды да шайладыңар. Качан силер жаштарды шайлайсыңар? Байларды эле шайлап келатасыңар, качан тайларды шайлайсыңар? Карт баштарды эле шайлап келатасыңар, жаш баштарды качан шайлайсыңар? Эмне үчүн форма 2 менен берип жибердиңер? Эмне үчүн келечекти колго бердиңер? Эмне үчүн добушуңарды эртелеп берип жибердиңер? Эркелеп берип жибердиңер? Ошолор силерге карайбы? 30 жыл ора албагандар 40-ыңызда кылыч чабам дейт. Аман эле болсун. Дагы эми уялбай 5 жылга силердин добушуңарды белекке сурап жүрөт. Бул шайлоо мега мындай да, мен өткөн шайлоодо бийликтин партиясы менен алганбыз, Жанар Элвир үчөөбүз. Бирок биз мынчалык өз элибиздин тандоо укугун тартып алган эмеспиз. Акчага сатып алган эмеспиз. Биз добуш салуу менен көрүшкөнбүз, добуш сатуу менен эмес. Бул бийлик 200 эмес 300 экен. 3 партия менен баратат. 3 партия менен баратат. Асылганы биз, жаманат кылганы биз, каралаганы биз. Алардан биз эмне үчүн жакшыбыз, эмне үчүн каршыбыз? Жакшыбыз, анткени биз тазабыз. Жүрөгүбүз ак, кызматыбыз так. Тишибиз так. Алардын тишин карагыла. Алардын ишин карагыла. Протест. Ошол чалдар ушул балдар менен ачык күрөшкө чыгып, эркекче бизчилеп таймашпайбы? Эркекче. Кыргызча айтайынчы мен. Міне бизчилеп келбейт. Міне бизчилеп жети областты кыдырбайт. Биз түшүндүк. Тилемчилеп доолуларды добуштурап жүрөбүз. Алар паспорт чогултуп жүрөт, форма 2 чогултуп жүрөт. Анан ошого кыргыздын жигиттери кызмат кылып атат. Атаң көрү. Атаң көрай. Şu Kasım'dın arbağı geçiler beken. Ormanxandın arbağı geçiler beken silerdi. Keleceğin satı atmayısınlar mı? Uqpay turgan sözele uğulup ketті özüre dep geçe gördüğür mü? Birliktin partiyasının başçısı Töreğası emne de ayttı. Egemendik eşteki berbedi biz baş tartışımız gerek, artka kaytışımız gerek dedi. Uşul bolçu uğarınar. Uşul bolçu uğarınar. Bana uşunday birlik bu jön aytılgan yok tuğanlar. Jön aytılgan yok. Bu söz geç aytıldı. Rusya'nın Gozduman'ın deputatlarının altında ayttı. Erten Rusya'ga bizden prezident baratat. Jön aytılgan yok. Elinin ertenkisin ençilep saldı. Jerin emez, kendin emez. Bütün de yegemenliğini ençilep saldı. Uşunda da akmak bunu.
Анан ошол партияга кызмат кылып жүргөн кыргыздын балдары, силер кыргыз эмессиңер. Мен кыйкырып айтам, өлтүрүп койсоңор дагы. Силер чыккычысыңар. Силерди калың элдин каргышы урсун. Атам манастын арба курсун. Элинин, адамдын эң эле негизгиси эркиндик, мамлекеттик эгемендик. Канча деген адамдын каны төгүлгөн кыргыздын эгемендиги үчүн. Ошону энчилип атат. Анан ошого дагы кызмат кылышыбыз керекпи? Ошого да унчугушпай турушубуз керекпи? Мына бүгүн Бишкекте митинг болду. Жанагы айтып койсуңар го, Балковскийлер деп. Ошо Балковскийлер Македонский болду бүгүн. Ошолор чыкты. А биздин намыстуу балдар, нарындын айрым балдары. Ошол бийликтин партиясын камчысын чабып, кызмат кылып жүрөт, кошомат кылып жүрөт, акча чогултуп, паспорт чогултуп жүрөт, добуш чогултуп жүрөт. Келечегин жок кылып жүрөт. Кыргыздын эртеңкисин өз колу менен муздап жүрөт. Найманбайлар энесин атып жүрөт, жерин сатып, элин сатып жүрөт. Биз ошолор менен күрөшкө чыктык. Туугандар, күрөш оңой эмес экен. Мына азыр эле чалып атат. Бардык жерде биздин талапкерлердин туугандары бар жумуштан алып атат. Уруп сабап атат. Бирок бүтүндөй кыргыздын баарын кырып жок кыла албайт да булар. Элди тизелете албайт. Бийлик элдирип кетти. Бийлик эсирип кетти. Бул бийлик көзүн май басып семирип кетти. Бул бирди көрөт. Өз элдин бирди көрөт. Өз элинин тандоо укугун тартып алды. Добушун баарын сатып алды пачкалап акчага. Качан кыргыз добуш сатып байыды эле? Качан кыргыз ушул күнгө түшүктө эле? Ушул добушун сатпа, ата мекенди сатпа деген аруу тилек менен Жети областты кыдырып чыктык. Бардык жерде биз бара турган жердин бардыгына алдыбыздан эле элдин добушун алып кеттик. Мына Эрлан айтты го, 500 000, жарым миллион кыргыздын добушу алдын ала сатылып кетти. Бул деген жарым миллион кыргыз пулга алданды, жарым миллион кыргыз кулга айланды деген деле билдирет. Өз элин кул кылган бийлик. Бул чын айтайын бай туугандар, бул парламенттик шайлоо, президенттик шайлоонун биринчи этабы. Алар ириде элдин эркин сынап атат. Эртең президенттик шайлоодо 5000 эмес 10.000ден кылат ар бир добушту. Анан кандыкты чөнтөгүнө сатып алат. Эли менен эсептешпей калат. Мен ушуга каршымын. Биз көчөттөр ошол көпөстөр менен кармашка чыгып ушуга каршыбыз. Бирок алардын беттери бетон, жүрөктөрү муз. Алар бизчилеп элге чыга албады, эфирге да чыга албады. Сүрөтүн деле албады. Шунчалык түрү суук экен да. Мен эле түрү суук экенсек, менен да алар түрү суук экен да. Мына ушулардын улуусу менмин. Биз башыбызды баталага коюп, ошол менен кармашка чыктык. Азыркы сурамчылар боюнча биз алдыга чыктык. Ата мекен күчөп кетти, ак үйдүн үстү түтөп кетти. Ата мекенди алсыраткыла деди. Мына алыс барбай кече эле Кочкордо 30га жакын чагымчылар да келиптир. Жанар менен Рыскел Элвираларды чатак салгыла, чагым кыргыла дагы чыгарып салгыла деп. Бирок көпчүлүк деген көпчүлүк экен. Кыла албады. Артында арсылдап үрүп калышты да. Таң көрү дедим. Ким жибергенин билесиңер? Абылгазиевдин адвокаттары келиптир. Эртең Мухаммедкалы Дүйшекеевичти бул бийлик сатат, камайт керек болсо. Ошондо дагы да болсо биз туруп беребиз. Калыстык айтып, силер кылгасыңар деп. Эмне үчүн бизден коркот? Алар Чыныбектин баласынан корккон жок, чындыктан коркот. Алар Акаевден корккон жок. Алар акыйкаттан коркот. Алар Элвирадан корккон жок. Алар элден коркот. Ошол элита бүгүн бийликтин бардыгын басып алгандар. Бийликтин баарын тартып алгандар. Эртең эмне кылат? Эртең эмне кылып берет? Ушул эгемендикти, эне тилин чаңганда эгемендикти чанып баштады.
Мен таңғалам. Жана Ерлан айтты ғой. Ошол партияга кызмат кылып жүргөндөрдүн бир тобу бизге бүгүн телефон чалышты. Биз билбеппиз. Биз ушундай максат идеологиясы бар экен билбеппиз деп футболкаларын айырып, кепкаларын ыргытып бизге көчүп башташты. Бизге өтүп башташты. Баракелде деш керек ошону. Бийлик бүгүн ушунчалык ачкөздүк кылып атат. Булар 100 депутатты байгеге алды. 100 мандат алабыз деп атат. 100 мандат алабыз деп атат. Бул 100 мандат алабыз деген сөз бүтүндөй парламентти колго алат дейт. Парламентти колго алса өкмөттү колго алат, өкмөттү колго алса бүтүндөй Кыргыздын бийлигин колго алат. Башка жол жок. Тандай турган партия жок. Эгер тандай турган партия болсо, ачык айтып бизде оппозицияга чыксын. Алагушта аттан ата дейт. Биз бийликтин партиясыбыз эмес дегендерге таң кылам да. Сен ошону акырына жем жеп атып, ошоно бир сөз акырат айта албасаң, ана сен кимдин партиясың? Канча нарындан талапкер барса, мен алардын татыктуу талапкер деп эсептейм. Бирок алар мындай өз элине таза шайлоо барсын. Мен бир толе нарындык депутаттарды көрдүм. Былтыр Турдакын Усубаевдин 100 жылдык болуп аткан. Анан Кочкордон бир топ Аалы Молдоканов баштаган аксакалдар келишти. Айтты, Турдакын Усубаевдин 100 жылдыгында бизге уят кылып эч нерсе бербей атат, бизди Киев көчөсүн бербей атат деди. Жок дегенде өмүр бою мүчө болгон Первомайский райондун атын берсин эле, Рыскелди ушул маселени бир көтөрүп берчи деди. Мен ошол маселени көтөрүп берсем, бир нардын депутат мени колдой койду. 19 депутат бирөө колдой койду. Кайта мени жаман көрүштү. Мына байлар. 25 жыл эмгек кылган Турдакын Усубаевке эмне үчүн Бишкектин бир көчөсүн бере албайсың? 30 жылда жок кылды го. Ошол чогулткан дүйнөнүн барын. Анан кийин парковканын атын берди. Eski hayatı ben aytma bermegile dedim. Uyat kılmay Turdak Usman'dan Parkov esker. Emne üçün Mahatma Gandhi, Deng Xiaoping, Ankara, Kiev, Sovet köçeler var. Anday bolboş gerek. Biyilik, hakikat boluş gerek. Bırak tuğanlar, şul жерге mara görünüp kaldı. El ekiге bölünüp kaldı. Görünüp kaldı. Buna 6 günden şayloo bolot. 6 günden şayloo bolot. Bırak men oylayım. El ekiге bölünüp kaldı degenim, el baylardыкı anan keyin başkalardыкı bolуп kaldı. Je biz birotolo baylardı jaylayбыз. Onday taylardı şaylayбыз. Жок, аларды шайлайбыз, келечекти байлайбыз. Башка жол жок. Башка жол болсо, айткыла мен ошол жолду айтайын. Мен көрбөй турам, мүмкүн мен көзүм сокур. Көдөнүм сокур. Башка вариант жок. Je Жанарды, je аларды, je элитаны, je Эльвираны тандагыла. Элитаны билесиңер да. Алар өздөрүн элитада аташып отура таң каласың. Элита деген ел анан ит деген сөздөн турат да. Ел биякта турбайбы? Иттер каякта турган таап алгыла. Анан ошол иттер өздөрүн кит сезет экен да. Алар иттер эмес, алар биттер. Алар жейт, алар кан ичет. Алар тойбойт. Биз эми урматтуу туугандар, кыйкырыр тамакта айрылып, түкүрүгүн эле кургап кетет экен, бул түкүрүк өкмөткө кыйкырып. Башка арга калбады, башка айлада калбады, чачта карды. Эми 6 күн калды. Же биз азыркы биздин бийлик жанагы байлыксадан чыгарып койгон бейтап. Же мал болот, же шал болот, же жок болот, же топ болот. Же ата мекенди калкалап калгыла, байларды талкалап салгыла. Же утулабыз, же кутулабыз. Мен ишенем. Мен бир күндө ишенем. Бүгүн ат башыдан аксакалдар келип, колумду алышып, айтты келди. Ат башыга логистикалык борбордо жалгыз сен эле бизге үн кошконсуң.
telefon arkылуу da колдоп бергенсиң, керек болсо айтып бергенсиң деди. Ошондо бир дагы силердин балдарыңар каршы сөз сыйла албаганбыз. Ошондо жалгыз мен айткам, Атбашыл логистикалык борбордун артында байлар турат. Байлардын артында кырсык турат. Бер жагында карапайым эл турат. Элдин артында чындык турат деп айта алышкан эмес. Керек болсо келип ушул жерде элди алдашкан. Ошолордор бүгүн дагы элди алдап жүрүшөт. Элдин арасында сойлап жүрүшөт. Бүгүн суранышты болбой эле зым тартып атат дейт. Кайта эле куруп баштап атат дейт. Жок туугандар, мен ошол жерге каккан казыктай болуп туруп берем. Чек арага бербейбиз. Кытай 5 миллиард карызыбыз бар. Кытай карызын албайт. Албайт. Алар жетим тон алат. Алар жер үйдүн алтын алат. Алар башка албайт. Аларга кыргыздын кени керек, кыргыздын жери керек, кыргыздын эли керек. Аларга карыз бербейт. Ошон үчүн чоң коркунуч бар. Bir жылда бюджеттен 1 миллиард доллар удалат. 70 миллиард сом удалат. Мына элдар билет, экономика министринин орун басары. 5 жыл уурулар менен күрөшсөк, 5 жылда Кытайдын карызынан кутулабыз. Биз ошого белсенип баратабыз, уурдатпайбыз деп. Уктатпайбыз аларды деп. Бирок алар биздин барышыбызды каалабай жатат. Биздин эртеңки шайлоодо бул кеп сенин менин добуш салганымда кеп Атабекендин жеңилип калганда жеңип алганда эмес. Кеп кыргыз деген мамлекеттин тирүү аман калганда. Мамлекет жок болуп баратат. Эгемендиктен айрылып баратабыз. Жерибизден, кенибизден, элибизден айрылып баратабыз. Урпактар кечирбей турган чоң убайга баратабыз. Ушуну унутпаңыздар. Ар кимиңиздер жүрөгүңүздөр ак болсун. Шайлаганыңар так болсун. Ушул жолку шайлоодо Атабекенге, жаңы демге, жаштарга добуш бериңиздерчи. Мен башым дейip силерге кепилдик берем. Аксакалы катары кепилдик берем. Биз силерге иштеп беребиз. Иштеп беребиз. Ошолорду кустурабыз. Ошолорду коррупционерди биротоло жок кылабыз. Түп тамырдан бери алар ушул күнгө чейин коррупция менен күрөштү. Бирок коррупционерлер менен күрөшкөн жок. Коррупционерлер жүрбөйбү? Коррупция менен коррупционерлер күрөшүп атпайбы? Шылдыктап атпайбы? Өз элин мазактап атпайбы? Мансапкорлор, магнаттар, эми уят туугандар. Кайсы кече бир жак барсак дагы көмүр берип атыптыр. Көмүр кирген киши өмүр бербейт да. Биз көмүр бербейбиз, биз көңүл беребиз. Ошондуктан нарындык туугандар, мен сиздерден эрдикти каалайм. Мен сиздерден эркиндикке дем берип тилейм. Эртеңки шайлоодо бизге жардамга келет деп ишенем. Келиңиздер, биз бириктик, жаштар. Силер бизге бириккилечи. Бүтүндө кыргыздар биригип, кыргызды ириткен чимкириктерди биротоло чыгара алчы пенсияга. Бар болуңуздар, оорубаңыздар. Чоң рахмат.